Саламатсыңар балдар. Силер менен 8 класстын геометрия курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе дептертериңерди даярдап, бүгүнкү жаңы теманы үйрөнгөнгө аракет кылгыла. Алгач мен силерге бүгүнкү теманы айтаардан мурда бир нече сүрөттөрдү көрсөтүп өтөйүн. Анда эмесе келгиле, сүрөткө көңүл бурабыз. Тик бурчтуктар жашоодо деген. Карагылачы балдар, жер тилкелери тик бурчтук формасында болушу мүмкүн. Үйдүн алдында курулган бассейн дагы тик бурчтук формасын элестетип турат. Үйдүн алдына төшөлгөн плиткаларды карагылачы балдар. Ал дагы тик бурчтук формасында экен. Ал гана эмес, биздин кыргыздын улуттук буюмдары, шырдактар дагы тик бурчтук формасында жасалган учурлар кездешет экен. Демек, ушуларды карап туруп балдар, тик бурчтук формасында көп кездешкен фигураларды эске алуу менен биз булардын аянтын тапканды билишибиз керек экен. Тик бурчтуктун аянтын тапканды силер башталгыч класстан бери эле билесиңер. Башкача айтканда, шырдак жасаш үчүн канча кийиз кетээрин билиш керек. Үйдүн алдына плиткаларды төшөш үчүн анын аянтын тапканды билишиңер керек. Демек, ушул тик бурчтук формасындагы аянтты табууга зарыл болгон нерселерди эске алуу менен биз бүгүнкү жаңы темабызды баштайлык. Анда эмесе биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы тик бурчтуктун аянты. Эми балдар, мен алгач силерге өткөн сабакта өткөн пиктин формуласын колдонуп, фигуранын аянтын табууну суранаар элем. Кана, экранды жакшылап карап туруп, экрандагы чакмак дептердин бетине чийилген фигураны карап, ал тик бурчтук экендигин көрүп турасыңар. Ушул тик бурчтуктун аянтын пиктин формуласын колдонуп таап көргүлөчү. Мен өткөн сабакта силерге пиктин формуласын тааныштыргам. Эсиңерде барбы? Азыр мен сызгыч колдонбойм. Кана, чакмак дептердин үстүндө жайланышкан же чакмак барактын үстүндө жайланышкан тик бурчтуктун аянтын таап көргүлө. Мүмкүн санап көрөсүңөр чакмактарды. Кана силер таап көргүлөчү. Алдында мен силерге 4 жоопту сунуш кылып жатам. Кайсыл жоопту туура деп эсептесеңер, ошол жооптун номерин дептериңерге жазгыла. Андан кийин мен силерге туура жообун көрсөтөйүн. Жаздыкпы? Эгер силер чакмактарды санап жазган болсоңор, анда мен силерге туура жообун көрсөтөйүн. Ал үчүн балдар, фигура чийилип турганда фигуранын ички бөлүгүндө чакмактын чокуларына, квадраттын чокуларына туура келген чекиттерди санайлычы. Ички бөлүгүндө кана санайбыз. Мен баштадым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Балдар, карагылачы. Берилген фигуранын ички бөлүгүндөгү квадраттын чокуларына туура келген чекиттердин саны 18 экен. Мен и деп туруп 18 дедим. Эми дагы пиктин формуласын колдонуш үчүн ушул тик бурчтуктун чегинде жаткан квадраттын чокусуна туура келген чекиттерди табалык. Баамдагылачы, кана байкап карап көрөбүз. Тик бурчтуктун чегинде жатып, квадраттын чокуларына туура келген канча чекит бар экен? Мен таптым, көрсөтөйүн. Карагылачы. 1, 2. Ушул экөө гана квадраттын чокуларына туура келди. Анда ч дегенге 2 деп жазайын. Чегинде жаткан квадраттын чокусуна туура келген чекиттер. Эми пиктин формуласын силерге көрсөтөйүн. Мынакей. Аянтты табыш үчүн и бул ички бөлүгүндө жаткан квадраттын чокуларына туура келген чекиттер бизде азыр 18, а ч чегинде жаткандар экөө. Демек 18ге 2-ни 2ге бөлүп кошуп кайра 1 эмитсек 18 келип чыкты. Анда туура жооп 4-үнчү жооп экен. Мен азыр сызгычты пайдаланбастан эле пиктин формуласын колдонуп, чакмак барактын үстүндө жайланышкан фигуранын аянтын таптым. Башкача айтканда, тик бурчтуктун аянтын таптым. Эми ушул тик бурчтуктун аянты 18 экендигин дагы мен башкача жайланышында карап көрөйүнчү балдар, мынакей. Тик бурчтукту мен жайланыштырып көрөйүн. Азыр чакмакты санаган силерге ыңгайлуураак. Мынакей, туурасы 3 бирдик, узуну 6 бирдик экен. Анда экөөнүн көбөйтүндүсү албетте 18 квадрат бирдикке барабар болот. Силер туура тапканыңарды көрдүңөрбү? Пиктин формуласы менен колдонуп тапсак да болот экен, чакмак барактын үстүнө коюп. Же силер кадимки билген чакмактарды санап туруп тапсаңар деле болот экен. Мынакей, тик бурчтуктун аянтын биз таптык. Туура жооп 4-үнчү жооп. Эми балдар, жер тилкесин көрүп турасыңар. Карагылачы. Жер тилкесинин аянтын жазган учурда биз көпчүлүк учурда аянттын бирдиги катары жактары 100 метрден болгон квадраттын аянтына туура келген бирдик бул гектар менен ченеген учурлар кездешет.
Мен аянтты ченөөнүн бир нече бирдигин айтып өтөйүн деп жатам. Башкача айтканда, жагы 100 метрден болгон квадраттын аянты бул 1 гектарга барабар. Айыл жергесиндеби же айрым учурда жер тилкесин ченегенде гектар менен ченөө ыңгайлуу. Андан кийин, демек 1 гектар канча метр квадрат экендигин жаздым. 1 гектар жагы 100 метрден болсо, 100дү 100гө көбөйтсөңөр 10.000 метр квадрат. Эгер эсиңерде жок болсо, буларды дептериңерге жазып калгыла, билгендериңер болсо жөн гана кайталап отургула балдар. Ошондой эле үйдүн салынышын карагылачы. Силер айтасыңар, үйүбүз мынча сотық жерге салыныптыр, же мынча сотка жерде экен деп. Ооба балдар, гектардан башка дагы сотка же аршина деп айтабыз. Мынакей, жагы 10 метрден болгон квадраттын аянты 1 арга барабар. Үйүбүз 5 сотық жерге салыныптыр, же үйүбүз 5 ар жерге салыныптыр дейт. Ар дегенде бул аянт бирдиги. Кыскача А деп жазсаңар болот. Бул жагы 10 метрден болгон квадраттын аянты. 1 ар же болсо 1 аршина деп айтабыз, толук айткан учурда 100 метр квадрат болот. Аршина же сотка деген сөздөр синоним сөздөр. Сотка деп да колдонушат, аршина деп да колдонушат. Көрдүңөрбү балдар, аянттын бирдиктерине мен экөөнү силер менен тааныштырдым. Анда ушуга байланышкан бир маселе берип көрөйүнчү. Кана балдар, маселенин шартын алгач окуйлу. Тик бурчтук формасындагы жер тилкесинин узуну 20 метр, туурасы 60 метр болсо, тилкенин аянтын тапкыла дейт. Жыйынтыгын аршина менен туюнткула. Кана таап көргүлөчү. Тик бурчтук формасындагы жер тилкесинин узуну 20 метр, туурасы 60 метр экен. Бул тилкенин аянтын табабыз. Андан кийин жыйынтыгын аршина менен туюнтабыз. Жаздыкпы? Эгер туура деп эсептеген жообуңардын номерин дептериңерге жазып алган болсоңор, анда мен силерге туура жоопту көрсөтө берейин. Чыгаруу деп жазып аласыңар. Мынакей, тик бурчтук формасындагы жер тилкесине салынган үйлөрдү көрүп турасыңар. Үйлөр салынып турган тилке тик бурчтук формасында экен. Мунун узуну 20 метр, туурасы 60 метр деп атат. Демек, туурасы узуну дегенди салыштырмалуу түрдө карап атасыңар. Мүмкүн узуну 60 метр, туурасы 20 метр деген учурларда кездешет. Демек, айрым учурда маселенин шартында ушундай берилсе, мен Аны 20 метр, Б 60 метр деп жазып алайын. Аянтын тапканды силер буга чейин эле билесиңер. С барабар А, Б. Узунун туурасына көбөйтчүбүз. Анда экөөнү көбөйтсөм, балдар, 1200 метр квадрат чыкты. Мынакей тик бурчтук формасындагы жер тилкесинин аянты 1200 метр квадрат экен. Бирок тапшырманын шартында жыйынтыгын аршина менен туюнткула дептир балдар. Ар менен. Демек, аны туюнтуш үчүн жогоруда мен силерге көрсөткөндөй, 1 аршина канча метр квадрат экендигин көрсөттүм. Башкача айтканда 1 аршина 100 метр квадрат болчу. Анда аршинага айландыра турган болсом, 12 А чыгат, же ар деп түшүнөсүңөр. Туура жообу 4-үнчү жооп. Эгерде кимиңер 4-үнчү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Жер тилкесинин аянты 12 аршинага барабар. Көрдүңөрбү балдар? Тик бурчтук формасындагы жер тилкесинин аянтын тапканда дагы биз тик бурчтуктун аянтын пайдаландык. Эми силерге мен кыргыз чембирдиктеринен бир аз маалымат берип өтөйүн деп жатам. Кыргыздар байыртадан бери эле чембирдиктерди колдонушкан балдар. Көчмөн жашоо шартына байланыштуу чембирдиктер өтө тактыкты талап кылган эмес. Ошентсе да ченөө, өлчөө, бирдиктерди жакшы эле сакталгандыгы, боз үй жасалгандыгынан, шырдактан, ала кийизден, кийим кече тиккенде, тамак ашты өстүргөн учурда жер аянттарын ченегенден байкалып турат. 1918-жылы азыркы чембирдиктерге өтүү жөнүндө чечим кабыл алынган балдар. 1927-жылы эски чембирдиктерди колдонууга тыюу салынган. Бирок көптөгөн эски чембирдиктер азыркыга чейин эл ичинде колдонулуп келет. Мисалы үчүн, Кыргыздын улуттук аянт чембирдиктерин карап өтөйүнчү. Үй ордундай деп кездешет. Алакандай, бармак басым, теше, танап, батман. Карагылачы балдар. Кыргыздын улуттук чембирдиктери бар. Ушул аянттын бирдиктери. Үй ордундай жерге салыныптыр. Алакандай экен, бармак басымдай деп айтылып келет. Аларды болжолдуу түрдө канчага барабар экенин мен көрсөтүп өтөйүнчү. Мисалы үчүн, 1 теше жер десе 1,9 гектар жер болжол менен. 1 танап жер десе 1820 метр квадрат болжол менен. Ошондой эле аянттын болжолдуу өлчөмдөрү мына бармак басым десе, бармак баскан жерди карагылачы. Аянты канчалык кичирээк экендин. Алакандай,
үй ордундай деген кездешет. Балдар, билесиңерби? Ушул Кыргыздын улуттук бирдиктерин силер кайсыл жерден кездештиресиңер? Силер айрым бир адабий чыгармаларды окуган учурда ушул терминдер кездешет. Демек силер Кыргыздын улуттук чембирдиктери, башкача айтканда аянттын чембирдиктерин кездештирген учурда болжолдуу чоңдугун эстеп калгыла. Анда эмесе келгиле, андан ары мен силерге пиктин формуласын пайдаланып экранда турган 3 бурчтуктун аянтын таап көрөйүн. Силер 3 бурчтуктун аянтын табуунун формуласын өтө элексиңер. Ошондой болсо да пиктин формуласы менен таба алабыз. Кана ички чекиттерин таап көрөлүчү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 экен. И 7ге барабар. Түшүнүп жатабызбы? Эми ч канча экенин санайлычы. Ч деген ушул 3 бурчтуктун чегинде жатып, чокусу квадраттын чокуларына туура келген чекиттерди санайбыз. Кана мени менен кошо санагыла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Көрдүңөрбү балдар? Ч 12ге барабар экен. Анда бул фигуранын аянтын таба турган болсок, мынакей ордуна коелучу. И'нин ордуна 7 коеюн, ч'нын ордуна 12-ни коеюн. Анда бизде келип чыгат экен 12. Демек бул 3 бурчтуктун аянты 12 квадрат бирдик экен. Эми балдар, ушул 3 бурчтукту мен бир нече фигураларга бөлөйүн дагы, анан ошолорду бирин экинчисине кураштырып көрөйүнчү. Кана карагылачы. Мынакей тик бурчтуу трапециясын бөлүп алдым. Андан кийин 3 бурчтукка бөлдүм дагы. 3 бурчтукту мындай кылып жайгаштырдым. Анан четинде 3 бурчтук калды да. Карагылачы. Мен берилген 3 бурчтукту тик бурчтукка чейин толуктап койдум. Эми ушул тик бурчтуктун аянтын карап көргүлөчү. Туурасы 2, узуну 6 болуп атат. Мунун аянты дагы 12 болуп атат. Көрдүңөрбү? Бул 3 бурчтук менен тик бурчтук биз бүгүнкү өтүп жаткан тик бурчтуктун аянтын таапканды үйрөнүп жатабыз да дагы кайталап. 3 бурчтук менен тик бурчтуктар бирдей чоңдуктагы фигуралар экендигин эсиңерге салам. Кандай чоңдуктар бирдей чоңдуктагы фигуралар болоорун мен өткөн сабакта силерге айтып өткөн болчумун. Башкача айтканда, аянттары бирдей болгон же аянттары барабар болгон фигуралар бирдей чоңдуктагы фигуралар боло алышат. Азыр бизде 3 бурчтук менен тик бурчтук бирдей чоңдуктагы фигуралар болду. Көрдүңөрбү? Демек аянтты табууда ушул сыяктуу учурлар кездешет. Эми кайрадан силерге бир маселенин чыгарылышын көрсөтөйүн. Балдар, келгиле эми дагы эле биздин бүгүнкү темабызга ылайыктуу тик бурчтуктун аянтын пайдаланып бир маселе чыгарып көрөлүк. Мынакей экранда силер маселе көрүп турасыңар. Келгиле шартын окуйлучу. Жактары 5,5 метр жана 6 метр болгон тик бурчтук формасына ээ болгон бөлмөнүн полуна паркет төшөлгөн. Паркеттин бир тактасынын узуну 30 сантиметр, ал эми туурасы 5 сантиметр болсо, бөлмөнүн полуна канча такта талап кылынат? Ушул маселени чыгарыш үчүн алгач полду элестетелик. Мынакей балдар, тик бурчтук формасына ээ болгон бөлмөнүн полун көрүп турасыңар. Ушул бөлмөнүн полуна паркет төшөп бара жатат. Демек канча паркеттин тактасы керек экенин билиш үчүн алгач полдун аянтын таап алалык. Полдун аянтын табыш үчүн пол тик бурчтук формасында болсо, жактары 5,5 метр жана 6 метр болсо, анда мен А барабар 5,5 метр, Б барабар 6 метр деп жазып алайын. Тик бурчтуктун аянтынын формуласы боюнча S барабар А көбөйтүү Б болсо, S'ти табалык. Мынакей полдун аянтын тапсам 5,5'ти 6-га көбөйтсөм 33 метр квадрат чыкты. Эми балдар, ушул полго 33 метр квадрат полго канча паркет тактасы талап кылынарын билиш үчүн бир тактанын узуну туурасы 30 сантиметр 5 сантиметр экенин эске алып, мына мен чиймеде көрсөтөйүнчү. Сүрөтүн көргүлө, туурасы 5 сантиметр, узуну 30 сантиметр болсо бир тактанын аянтын таап алалык. Келгиле, анда бир тактанын аянтын тапсак 5 сантиметрди 30 сантиметрге көбөйтүп, бул да тик бурчтук формасында да 150 сантиметр квадрат экенин табалык. Мен азыр паркеттин бир тактасынын аянтын таптым. Эми балдар, баамдагылачы. Полдун аянты метр квадрат менен турат, тактанын аянты сантиметр квадрат менен турат. Ушул сыяктуу маселе кездешсе, силер экөөнү тең Ж метр квадратка айландыргыла, Ж экөөнү тең сантиметр квадратка айландыргыла. Анда биз азыр 150 сантиметр квадрат экендигин эске алып, 33 метр квадратты сантиметр квадратка айландырсак, 330 миң сантиметр квадрат болот балдар. Анда биз канча такта керек экендигин эсептешибиз керек болсо, 330 миң сантиметр квадрат чыккан полдун бетине канча такта керек экендигин билиш үчүн 150-гө эле бөлүп коелук.
Мынакей балдар 2200 паркеттин тактасы керек экен. Жообун жазган учурда силер бөлмөнүн полуна 2200 такта талап кылынат деп жазмаксыңар. Көрдүңөрбү балдар? Мен азыр ушул жашоодо кездешкен канча паркет тактасын алышыңар керек болсо, тик бурчтуктун аянтынын формуласы жардамга келерин көрдүңөр. Эми силерге суроо. Жагы 3 метр болгон квадраттын аянтын тапкыла деген тапшырма берилди. Кана балдар? Квадраттын аянтын тапкылачы? Жагы 3 метр болгон квадраттын аянтын тапкыла. Мен 4 жоопту сунуш кылдым, силер туура деп эсептеген жооптун номерин жаздыңар болуш керек, Анда мен силерге аянтын көрсөтө берейин квадраттын. Квадратты көрүп турасыңар. Жагы А 3 метр болсун. Анда квадраттын аянтын табыш үчүн формуласы S барабар А квадрат болчу. Ордуна кое турган болсок, 3-түн квадраты 9 метр квадрат. Туура жооп, биринчи жооп экен. Ушул мынакей 9 метр квадрат экендигин дагы пиктин формуласын колдонуп, чакмак барактын үстүнө жайгаштырып көрөйүнчү. Кана санап көргүлө. Ички бөлүгүндө чекиттер квадраттын чокусуна туура келген 4 экен. Чегинде жаткандар мына санагылачы. Көрүнүп турабы? Канча экен? Ооба, 12 экен. Анда формулага койсок 9 метр квадрат чыкты. Мынакей. Эгерде формуласын билбесеңер деле квадраттын аянтын табуунун пиктин формуласы менен таап алган учурлар дагы кездешет. Туура жооп, биринчи жооп болчу. Бул квадраттын аянты 9 метр квадрат экен балдар. Эми жообун жазганда жазып коеюн 9 метр квадрат деп. Ушул жерде мен силерге бир нерсени айткым келет балдар. Мен азыр силерге квадраттын аянтын тапканды көрсөттүм. А квадрат тик бурчтуктун айрым бир учуру. Узуну менен туурасы барабар болуп калса тик бурчтуктун ал квадрат деп аталаарын силер билесиңер. Демек тик бурчтуктун аянтын табыш үчүн анын узунун туурасына көбөйтүп таап жүрөбүз. А квадраттын аянтын табыш үчүн жагынын квадраты түрүндө S барабар А квадрат деп эле таап койдук. Эми балдар, келгиле тапшырманы андан ары улап, экинчи бир тапшырманы силерге сунуш кылайын. Эгерде квадраттын жагын 4 эсе чоңойтсок, анда анын аянты кандай өзгөрөт? Кайталайм. Эгерде квадраттын жагын 4 эсе чоңойтсок, анда анын аянты кандай өзгөрөт? Кана ойлонуп көргүлөчү. 4 эсе кичирейет, 16 эсе чоңойот, 4 эсе чоңойот, 16 эсе кичирейет. Туура деп эсептеген жообуңардын номерин дептериңерге жазган болсоңор, мен силерге туура жоопту көрсөтө берейин. Биринчи учурда мына квадрат алайын, жагын А дейин. Анда бул квадраттын аянты жагы А аянты S барабар А квадрат болот. Экинчи учурда 4 эсе чоңойтоюн. 4 эсе чоңойтсо мынакей кийинки квадрат пайда болду. Анда жагы 4А, мынакей жагын 4А деп жазайын, а аянты 16А квадрат болот. 4А'нын квадраты 16А квадрат да. Балдар, анда карагылачы. А квадрат десе мунун коэффициенти 1ге барабар экенин билесиңер. А 16A'нын квадраты деп турса, 16-ны 1ге бөлсөңөр канча эсе чоңоюптур? Анын аянты кандай өзгөргөнүн байкадыңар? 16-ны 1ге бөлсөк 16 чыгат. Башкача айтканда 16 эсе чоңоюптур. Берилген квадраттын аянтына караганда кийинки 4 эсе чоңойгон квадраттын аянты 16 эсе чоң экендиги келип чыкты. Көрдүңөрбү? Мына ушундай маселелер айрым учурда силердин китебиңерде да, тесттерде да кездешет. Жообу 16 эсе чоңойот деп жазылат. Эми балдар, бүгүнкү сабакты жыйынтыктайын. Тик бурчтуктун аянтын өттүк. Тик бурчтуктун аянты анын жактары боюнча жазган учурда узунун Б, туурасын А десем, S барабар А, Б деген формула менен табылат. Тик бурчтуктун айрым учуру кара, квадраттын аянтын таптым. Бирок мен квадраттан 2 квадратты чийдим. Эмнеге? Ооба балдар, биринчиси квадраттын аянтын тапканда жагы боюнча эгер квадраттын жагы А болсо, анда аянтын S барабар А квадрат деген формула менен табасыңар. Мен экинчи квадраттын аянтын жагы белгисиз болуп, анын диагоналы белгилүү болгон учурда бир көрсөтөйүнчү. Бул силердин окуу китебиңерде жазылбаса дагы, мына эстеп муну пайдалансаңар болот. Бул өтө ыңгайлуу формула. Мен диагоналын чийейин, башкача айтканда карама каршы чокуларын карандаштын жардамы менен туташтырайын. Жакшылап байкап тургула. Мынакей, мен квадраттын диагоналын чийдим. Диагоналын D деп белгилейин. Анда квадраттын аянтын табууда дагы төмөнкүдөй формула кездешет. Кана бул формуланы дептериңерге жазып алгыла. S барабар 2-ден 1 D квадрат. Урматтуу окуучулар,
Квадраттын аянтын табуунун мен 2 формуласын бердим. S барабар A квадрат жагы боюнча. S барабар 2/1 D квадрат. Мынакей, мен бүгүнкү сабакта силерге тик бурчтуктун аянтын табууну үйрөттүм жана тик бурчтуктун айрым учуру болгон квадраттын аянтын табуунун 2 формуласы менен тааныштырдым. Силер ушул формулаларды колдонуп, жашооңордо кездешкен жанагындай такталарды санаган учурда канча сыр кетээрин билиш үчүн, канча кийиз кетээрин билиш үчүн көрдүңөрбү, тик бурчтуктун квадраттын аянттарын тапкан учурлар кездешет экен. Демек ушуларды жашооңордо колдонуп, алган билимиңерди пайдаланганга аракет кылгыла. Ал эми мен болсо силер менен кайрадан кездешкенче коштошоюн. Саламатта калгыла.